Үч бурч деп үч точканы бириктире турган сызыктардын ортосунда пайда болгон фигураны айтабыз. А, Б, С деген. Кече өткөнбүз. Үч бурчтун үч бурчу бар. Үч бурчтуктун үч бурчу болсо, үч бурчтуктун бурчтарынын суммасы канча дегилек? 180 градус дегенбиз. Дагы кандай өзгөчөлүктөрүн билебиз? Сырткы бурчту x десек, x барабар b кошулган c барабар. Эми кайталап атабыз да. Анан дагы эмне дедик? Кайсыл бурч чоң болсо, ошонун маңдайындагы жак чоң болот дегенбиз, туура? Мисалы, мындай үч бурчтук болушу мүмкүн да. Эң кичинекей бурч кайсыл? Бул бурч да. Демек, көзүбүзгө эле көрүнүп турбайбы, ушунун маңдайындагы жак эң кичинекей экен, туура? Кайсыл бурч чоң болсо, ошонун маңдайдагы жагы чоң болот, Кайсыл бурч чоң болсо, ошонун маңдайындагы жак чоң болот. Мисалы, бул жерди где-то бир 40 десек, бул жерди где-то бир 60 десек, бул жер канча болуш керек? 80 болуш керек, Анткени үч бурчтуктун бурчтарынын суммасы 180 болуш керек. 60ка 40 кошсок 100, бул жер 80 болуш керек. Эми бизге эң чоң жагынан баштап эң кичинекей жагын көздөй жазгыла десек кантип жазабыз? Эң чоң жак деген эң чоң бурчтун жагы. 80дин эң чоң бурч кайсы? 80. 80дин жагы эң чоңу АС бурчу болду. Жок, АС жагы болду да. Андан кийин 60тын маңдайы. Бул кайсыл? Андан кийинкиники 40тыкы. АБ. Көрдүңөрбү? Бул үч бурчтуктагы барабарсыздыктар. Дагы башка барабарсыздыктар бар. Мында жип турат делик, Бул жер турат делик. Жерде бир кызыл жип турат да. Ушул жипти кызыл жип моорек жерден акырын кармап туруп өйдө көтөрдүк да. Түшүнүктүүбү? Өйдө көтөрсөк, жип где-то мондай болуп калабы? Демек, үч бурчтук пайда болуп калат экен, үч бурчтук пайда болуп калат экен. Ушу пайда болгон үч бурчтук тең жактуу үч бурчтук, ооба. Тең жактуу, бирок ушул үч бурчтук деген моорекке мындай кылсакчы, могу үч бурчтукту кайра ылдый түртсөкчү, бул жак чогулуп кетет, узун болуп кетет, туурабы? То есть эмне деген сөз? Допустим, бул жак А болсо, бул жак Б жагы болсо, бул жак С жагы болсо, Ага Бны кошсок эмне болот экен? Сдан чоң болуп кетет да, туурабы? Ал эми Ага Сны кошсок, бул Бдан чоң, көрүнүп эле турат. Ал эми Бга Сны кошсок, Адан чоң. Демек, үч бурчтукта дагы эмне деген бурч бар экен? В смысле, эмне деген неме бар экен? Формула бар экен. Любой эки жагын кошсоң, үчүнчү жагынан чоң болот, Любой бурчун эки жагын кошсоң, үчүнчү жагынан чоң болот. Ушуну да унутпаш керексиңер да. Түшүнүктүүбү? Так, биринчи эмне болду? Кайсы бурч чоң болсо, ошонун маңдайындагы жак чоң болот. Же болбосо тескерисинче, кайсыл жак чоң болсо, ошонун маңдайындагы бурч чоң болот. Түшүнүктүүбү? Экинчи эмне болдук? Экинчи барабарсыздык. Үч бурчтукта любой эки жагын кошсоң, үчүнчү жагынан чоң болот дедик, Буга бир мисал.
Буга бир мисал да. Бул жерде биринчиде биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, тогузга чейин жазылыптыр. Эми эсептелик. Кайсынысы үч бурчтук, кайсынысы үч бурчтук эмес. Боло алат, үч бурчтук боло албайт. Бул 8, 9, 10 деген үч бурчтуктун жактарынын узундуктары. Түшүнүктүүбү? Ушул үч бурчтук боло алабы? Боло алат биринчиси. Эмнеге? 8ге 9 кошсок, 10дон чоң. Любой экөөнү алып туруп кошсок, үчүнчүсүнөн чоң болуп турабы? Допустим, 8ге 9ду кошсок, 10дон чоң, Значит, үч бурчтук боло алат. 8ге 10ду кошсок, 9дан чоң. Же болбосо 10го 9ду кошсок, бул 8ден чоң. Значит, биринчиси эмне деп экенбиз? Боло алат деп экенбиз. Экинчиси боло алабы? Боло албайт. Эмнеге? Анткени карасаңар мына. 1ге 2ни кошсок, 1ден чоң болуп атат. Бирок 1ге 1ди кошсок, эмне болуп калып атат? 2ден чоң эмес болуп калып атпайбы? Барабар болуп калып атат, Бизге эмне болуш керек? Чоң болуш керек бизге. Демек, экинчиси боло албайт дедик. Үчүнчү. Боло алат, Любой эки жагын кошсок, то есть бuyakta yes, no дегенди белгилеш керек турасыз. Yes, no. Yes, no, yes. Кийинкичи. Боло алабы, боло албайбы? Боло албайт, Анткени эки жагын кошсок, 9дан кичинекей болуп калып атат, Бизге эмне болуш керек? Үч бурчтуктун эки жагы чоң болуш керек, Мындай элестетсеңер. Узун жагын 9 дейлик, биягын 3 дейлик, биягын 4 дейлик Биз бул жогору жактан бассакчы, бул жак чозулуп кетип, узун болуп кетиш керек болчу да. По идее узун болбой калып атат түшүнүктүүбү? Ошон үчүн ушундай үч бурчтук жасай албайбыз Кийинки. Жетинчи боло алабы? Жок. Бул боло албайт дедик, Кийинки. 5 боло алабы, боло албайбы? Любой эки жагын кошсок, үчүнчүсүнөн чоң болуш керек. Бул боло албайт, 12ге 4тү кошсок, бул 17 чоң болуп калып атат. Демек, бул боло албайт экен. No. Андан кийинки, бул боло алабы? Так, любой эки жагын кошуп көрөлүк. 8ге 7ни кошсок, бул действительно 2ден чоң. 7ге 2ни кошсок, 8ден чоң. 2ге 8ди кошсок, 7ден чоң. Значит, бул боло алат экен, Андан кийинки 14 7-ни алалы. Боло албайт. Неге? 3ге 9ду кошсок, бул 14төн кичинекей болуп калып атат. Демек, бул жер no дейбиз. Андан кийинки. Боло албайт, No. Эмнеге? 2 12-ни кошсок. Кийинки да боло албайт. Эмнеге? 1ге 2-ни кошсок, бул 3кө барабар болуп калып атат. По идее, кандай болуш керек эле? 3төн чоң болуш керек болчу. Значит, бул боло албайт экен, Түшүнүктүүбү? Анан 24-мүчү мисалды карайбыз. Мону жактарын кайсынысы кичинекейинен баштап чоң көздөй жазгыла десин Кичинекей жагы кайсыл? Кичинекей бурчтун маңдайы. Кичинекей бурчтун маңдайы кайсыл? АБ. АБ эң кичинекей болду. Андан кийинки кайсыл? БС. Андан кийин АС. Андан кийинки ДИ же болбосо ИД, Жок, ДЭ кичинекей да бар. Андан кийин ДФ, андан кийин ИФ. Андан кийинкини. Бизге бул белгиси болуп атпай турабы?
таба алсак болот да. Неге? X десек, биз 3 бурчтуктун бардык бурчун кошсок 180 болуш керек. 105. 105ке канчаны кошсок 180 болот? 75 дейт. Демек X 75 экен. Бул 75 болсо эң кичинекей кайсыл? 40-тын маңдайы, А, Б, БС, андан кийин АС. Түшүнүктүүбү? Андан кийинки бизге айтылыптыр. А бурчу 46 экен, Б бурчу 30 экен. Түшүнүктүүбү? Бизге өзүбүз 3 бурчтукту чийиш керекпиз да. Мындай чийдик, 3 бурчтук чийдик. А бурчун бул жак десек, Б бурчун бул жак десек, демек бул жер 46 экен. Бул жер эмне экен? 30 экен. Бул жер С десек, ошондо С бурчу канчага барабар? 30 кошулган 46 канча экен? 76. Демек 3 бурчун кошсок 180 болуш керек. 76 канчаны кошсок 180 болот. 180 76-ны кемитсек 104. Демек бул жер 104 экен. Эң чоң бурч, эң чоң жагы кайсы экен ошондо? Сынын маңдай экен, а? Б экен. Мынтип чөчпөйлү. Эң кичинекей жагын 1 менен белгилейли. Эң кичинекей кайсы болду? Бул жер, а? Андан кийин бул жер, а? Андан кийин үчүнчү эң чоң бул жак экен. Кийинкини деле ошентип чыгарса болот. Мынтип чыгабыз. Бул жер 101 десек, бул жер 70 десек, бул жер канча чыгат? 101ге 70 кошсок 171, значит 9 градус чыгат экен. Эң кичинекей бул жак экен. Андан кийин бул жак, андан кийин бул жак. Мына түшүнүктүү да. Андан кийинки бизге азыр кошуп коеюнчу. Андан кийинкиде А бурчу мына 3 бурчтук берилиптир. А, Б, С дегенчи. А бурчу эмне экен бизде? 9 кошулган 9x кошулган 29 дейт. Б бурчу эмне экен? 5x экен. С бурчу кошулган 2 экен. Бизге таптап атат. Кайсыл кичинекейинен баштап жанагындай чоң көздөй жазгыла деп атат да суроода. Муну кантип жазабыз? X'ти табабыз, а? Бизде эмне эле? А бурч менен Б бурч кошулган С бурч эмне чыгыш керек эле? 180. Ордуна коебуз. А бурч эмне экен? 90x кошулган 29. Б бурч эмне эле бизде? 93 минус 5x. С бурчу 10x кошулган 2. Барабар бардыгы 180 болуш керек экен. Эми давай. Бул эмне болуп калды? Өзгөрмөлөрдү топтойбуз биринчи, туурабы? Давай. 90x'тан 5x'ти кемитсек канча? 85x чыгат, туурабы? Биз коэффициенттерин эле кемитип коебуз. 90дон 5ти кемитип коебуз. 85x чыктыбы? 85x'ка 10x кошсок 95x чыгат. 9x эле беле. 9x эле турбайбы бизде? Кечиресиңер. 9x эле экен. Бул жер 9x эле экен. Ак жоп башта кайра башынан кеттик анда. 9дан 5x кемитсек 4x, 4x'ка 10x кошсок 14x. Эми цифраларды топтойбуз, а?
29га 93'tü кошсок канча? 29 кошулган 93. 122ге 2-ни кошсок канча? 124 барабар 180. Не алабыз? Эки жактан тең 124'тү кемитебиз. Бул жактан 124'тү кемитсек 0 калат. Бул жактан 124'тү кемитсек канча калат? 56, э? Демек 14x барабар 56 болду. 14'кө канчаны бөлсөк 56 болот? 14'кө 4'тү бөлсөк, демек x барабар 4 чыгат экен. X барабар 4 чыкты. Туурабы? Эми x'тин ордуна коюп чыгабыз баарын тең. Так, биринчини табалык. 9'га 4'тү көбөйтсөк 36, 36'га 29'ду кошсок 65 чыгат бекен? 64 бö? 9'га көбөйттүк, 4'тү коштук 29'ду. 36, 36'га 29'ду кошобуз. 65 чыгат турбайбы? Кийинки 93 кемитилген. X'тин ордуна канчаны коебуз? 4'тү. 93 кемитилген 20 барабар 73. Бул жер канча чыгат экен? 10 көбөйтүлгөн 4 кошулган 2. 42. Демек, эң кичинекей кайсы экен? Бул жер экен, э? Бул баарынан кичинекей экен. Андан кийин 65 маңдай BC. Андан кийин AC. Кийинки эсептерди дагы ошондой чыгарсаң макул. Кайсын жазасыңар? Могу мен жазгандыбы же бул мисалдарды? Так, бул жерден убакытты коротпой, допустим, 32'ni иштеп көргүлөчү өз алдыңарча. Отуз экини иштеп, x барабар канча болду айтпай WhatsApp'ка жазып көрсөңөр. Айтакай жок да, просто WhatsApp'ка жазгыла. Кимдики канча чыкканын текшеребиз, чогулуп чыгарып. Ооба, азыр 32'ни иштеп көрсөңөр. 5 мүнөт убакыт берем.
Так, WhatsApp'қа жазбайсыңар ғой. Ешкім шығарып элек па? Так, WhatsApp'қа бір 5 өгөр жазсаңар, сабақты улантабыз. Личка менен өзүнчө жазгыла. Меники неме? Кыргызстанский номер. Меники могу номер да? Мен азыр жазам. Меники ушул номер. Так. Чыгара албайт атасыңар ба? Вакыт жок. Давай жөнөткүлө. Хотя бы 5 өңөр жөнөтсөңөр. X барабар канча болду ошону? Жок. Б'ны эмес, X'ти тапкыла, X'ти. Жок. X'ти эмес. Жак бурчтарды эмес. X'ти тапсаңар, X'ти эле. X'ти тапсаңар уже АБСны таба аласыңар да ордуна коюп эле. 1, 2, 3, 4, 5. Көрүп атамбы баарыңардыкын? Азыр чыгарабыз. Вообще. Так, все, убакыт бүттү. Чыгарам эми. 32 деген ме? Биз эмне кылабыз? 3 бурч экен. 12x минус 9. Эчтеке эмес, мейли. 16x. Кошсок бул 180 чыгыш керек экен. 12x'ка эчтеке болбойт азыр котур. Азыр котур, түшүндүрүп атпайбы? 12x кемитилген 12x'тан 3x'ти кемитсек 9x. 9x'ка 16x'ти кошсок 25x чыгыш керек. Минус 9 кошулган 62. Чоңдон кичинекейин кемитип калабыз. 53 болот. 53кө 2-ни кошсок 55 барабар 180 экен. 180ден 55'ти кемитсек 125. Бул 25 эмес беле? 2x деп койгондо. 25x. X 25ке 5'ти көбөйтсөк 125 болот да турабы? X барабар 125 бөлүнгөн 25. Бул канча чыгат экен? 5. Демек x 5 чыгат экен. X 5 чыкса, азыр көтөр мен
ооба. Эмнеге? -9га 62-ни кошсоң канча? Кийинки. X'ти таптык, ордуна коебуз. 60, 60-тан 9-ду кемитебиз. 12 көбөйтүлгөн 5, кемитилген 9. Бул жер 60, 60-тан 9-ду кемитсек 51. Демек А деген бурчу 51 экен. Бул жерде 62 кемитилген 3 көбөйтүлгөн 5. 62-ден 15-ти кемитсек 47. Демек Б деген бурчу 47 чыгат экен. Кийинки 16 көбөйтүлгөн 5 кошулган 2. Бул 80 чыгат. 82. Демек С деген бурчу 82 чыгат экен. Эң кичинекей жак кайсы экен? Б'нын маңдайындагы жак, э? Ну, калганы дальше больше кетет, да? Все. Бул жакты. Анан кийинки суроо. Биринчини карасаңар. Суроодо неме дейт? Y, Z деген жагы канча боло алышы мүмкүн дейт. А, Б, С, Д деген жооптордон да. Кайсыл ответ боло алышы мүмкүн? Жок, Пифагордун теоремасы эмес. Бизге берилиптир. X 18-де эки жагы берилиптир. Бизден сурап атат. Жок. Бир эле жолу айтабыз. Бизге Y, Z деген могу белгисиз жак кайсыл боло алышы мүмкүн деп атат да. Бизге эчтеке берген эмес. Кое турам ошо. Азыр кое тургула. Бир эле жолу айтабыз. Пифагордун теоремасы бааңарды өчүрүп кое турайынчы, сүйлөбөй тургула азыр. Пифагордун теоремасын колдоно албайбыз. Неге? Бул жер 90 градуспу, 90 градус эмеспи билбейбиз. Демек биз үч бурчтуктун барабарсыздыктарын колдонобуз. Эмне деген? Любой эки жагын кошсоң, үчүнчү жагынан чоң болуш керек. Демек, бул жерин x десек, 4-кө 18-ди кошсок, бул x-тан чоң болуш керек турбайбы, туурабы? 22 же болбосо дагы эмне деген 22-ден кичинекей болуш керек экен, сөзсүз. Андан кийинки 4-кө x-ти кошсок, то есть буга муну кошсок, бул эмне болуш керек? 18-ден чоң болуш керек. Демек, 4-тү бул жака алып өтсөк, 18-ден кемитилет, x барабар, жок, x чоң 14-төн. Демек, x 14-төн чоң болуш керек экен. 14-төн чоң болгон сан кайсы бар? Только 21 бар. Ушинтип чыгарабыз да. То есть, башка сандарды койсок, любой 12-ни алсак, 12-ге 4 кошсок 16. 18-ден кичинекей болуп калат. Бул болбойт. 4-кө кийинки 4-тү алсак, 4-кө 4 кошсок 18-ден кичинекей. 14-кө 4 кошсок 18-ге барабар болуп калат. Бизге эмне болуш керек? 18-ден чоң болуш керек. Так. Булар кетти. Эми башка ушуга эле улап жок, башка тема өтөлчү. Биз эмне деген теманы өттүк? 3 бурчтук өттүк, 4 бурчтук өттүк, параллелограмм дагы ошолордун аянттарын өттүк, э? Эми силерге мындай эсеп берилиптир. 4 точка берилиптир бизгечи. P, Q, R, S деген 4 точка берилиптир. Ушул 4 точканы координаталык Йоркин айтып коеюн. Координаталык Декарттык координатада ушул 4 точканы тапкыла дагы, ушул 4 точканын ортосунан пайда болгон фигура эмне фигура болушу мүмкүн? Ошону
атын атайбыз. Түшүнүктүү? Могу 4 точканы көрдүңөр да. P, Q, R, S деген. Ушуну чийгиле. Ушу координатага түшүргүлө. Баарыңар түшүргүлө өз алдыңарча. Жок, точканы тапкыла да. Биринчи точканы таап берейин. Биринчи точкада эмне дейт? X 1 дейт. Y 1 дейт. Биринчи точка кайсы экен? P. Ошо точка, ошону 4 точканы бириктиресиңер. Бириктиргенде ортосунан пайда болгон фигуранын аты эмне экенин WhatsApp'ка жазасыңар, макулбу? Кыйкыраке жок. Ошол фигуранын аты эмне экен? Айлана бекен, 3 бурчтук бекен, 4 бурчтук болсо кандай 4 бурчтук? Квадрат бекен, трапеция бекен. Кыскасы, кайсыл 4 бурчтук болсо ошонун атын атайсыңар. Кыйкыраке жок. Жазабыз. Атын жазабыз. Кандай дейсиң? Кыйкыраке жок деп атпаймынбы? Жазабыз. Жанагындай 5 өңөр жазгандан кийин анан кийин чыгарып берем. Төрт бурчтук болуп атат. 4 бурч болуп атат. 3 бурчтук коюптур бирөөчү. Кандай 4 бурчтук ошонун атын атагыла. Биринчи ошол немеңерди сүрөткө тартып жөнөтүп койгулачы. Ошо 4 координатага түшүрдүңөр да ошону. Азыр. Аты эмне экен ушунун аты? Ошону төртөөнү бириктирбейсиңерби? Ромб эмес. Ромбтун немеси кандай? Ромбтун определениясы кандай? Ромбтун определениясын билбесеңер анан кантип ромб деп атасыңар? Мен силерге эмнени өттүм элем? Трапеция деген эки жагы бири-бирине параллель. Жөнөткөндөр унчукпай тургула, азыр карайм. Ромбту мен силерге өткөн эмесмин. Ромб деген эмне? Эки жанаша жаткан жагы бирдей болгон 4 бурчтукту айтабыз. Мына ромб деп мону айтабыз. Ромб деп эгер бул жак менен бул жак барабар болсо ромб дейбиз.
Так, карайын бир сери. Кайсыл фигура экенин айтып баптырсыңарбы? Томпок төртбұрыштық. Эй, жоң, күлкүмө келтиресиңер да мына. Все, убакыт бүттү. Мен биринчи бурчту биринчи бурч P-ны таптым бул жерден. Андан кийинки Q. Биринчи X-тан алабыз 2. Бул жак канча экен? 4 экен. 1, 2, 3, 4. Бул 4 болсо. Бул кайсы болуп калды бизде? Q болуп калды. Андан кийинки R-ды табабыз. 5 дейт. 3, 4, 5. X, биринчи X да турабы, биринчи турган. Андан кийинки Y. R 5. Бул жер 4 болсо 5, 6. Бул жер экен. Мунун аты эмне экен? R экен. Андан кийинки S 4 анан 3 дейт. Бул жер 4, 3 болсо бул жер. Эми бул жер S болду. Эми ушуну бириктиребиз. Бул параллелограмм болуп атпайбы? Параллелограмм болуп атабы? Параллелограмм болуп атат. Эмнеге? Бул эки жагы бири-бирине параллель да турабы? Параллель болуп атабы? Карасаңар. Экөөнүн ортолору бирдей болуп атпайбы турабы? Бул жактан бул жакка чейин. То есть бул параллель экени көрүнүп турат. Бул дагы параллель экени көрүнүп турат. Демек параллелограмм турбайбы? Параллелограмм бекен? Мен силерге чисто орто китептен түшүндүргөн жокмун, баарыңарга айтып коеюн. Мен силерге ортодон келе турган темаларды түшүндүрүп атам. Силер өзүңөрдө 11 классыңар. Ушул убакка чейин хотя бы ортого даярданган бир математика китебиңер болуш керек. Ошол китебиңерди ачасыңар дагы мен түшүндүрүп аткан нерселерден аркылуу өзүңөр чыгарасыңар, макулбу? Бул эмне экен? Параллелограмм экен. Ушул параллелограммдын аянтын тап десе силер эмне кыласыңар? Кече үйрөткөм, Силер деген бир бийиктигин табыш керексиңер, туурабы? Мындай бийиктик, же болбосо мындай бийиктик, Бийиктигин негизине көбөйтүп коесуңар, туурабы? Параллелограмм ошондой да. Бирок силерге мынчалык оор берилбейт. Негизи ушинтип эле коюш мүмкүн болчу, бирок мындай оор берилбейт да. Башка бир как раз ушул теманы баштап калдык. Ошого окшогон башка суроолорду берейин да. Дагы биз мына кылып алалык. Не болсун? Бул жерде бир чекит турат да. Бул чекит А деген чекит болсо, Анын координаталары кайсыл? 2, биринчи X'ти алабыз. Анан 1, мындай бир тик төрт бурчтук бар экен мындайчы. Түшүнүктүүбү? Тик төрт бурчтук бар экен. Жок, тик төрт бурчтук эмес. Катып азыр. Эми оны өчүрүп таштайын.
Сізге мына берілсін да. Мо квадрат екен. Мо квадрат екен. Квадрат эмне? Квадрат деген эмне? Квадраттын определениясы кандай? Бардығы бирине, бардық жағы бирине барабар болгон тик бурчтуу төрт бурчтук, тик бурчтуу төрт бурчтук. Мындай 90 градус болуш керек да бардық жагычы. Төрт бурчтук дегенде мындай деле төрт бурчтук болушу мүмкүн да, туурабы? Бардық жагы тик бурч болбой калышы мүмкүн да. Ар бир төрт бурчтуктун өзүнүн аты бар да. В данном случае бардық жағы бирине барабар болсо, анан тик бурч болсо эмне экен? Квадрат болуп эсептелет экен. Эми силерге суроо. А, Б, С, Д деген бар экен. Эгерде ушул төрт бурч квадраттын бир жагынын узундугу 3 болсун. 3 болсун. Силерге суроо. Башка Б, С, Д деген чекиттердин координаталарын тапкыла. То есть адрестерин тапкыла. Координатасын деген унчукпай монтип жазасыңар. Мына монтип жазасыңар. Б кашанын ичинде, мисалы Аны жазып берейин. А белгилүү да бизге, туурабы? Координатасын кантип жазабыз? А кашанын ичинде 2-1 деп жазабыз. Түшүнүктүбү? Силер мага азыр ушинтип жөнөтөсүңөр. Б, С, Д'ни жөнөтөсүңөр мага. Унчукпай ичиңерден иштейсиңер, давайчы. Айтаке жок, жөнөтөсүңөр жанагынтип. Дагы 4 жөнөтсүм. Вакыттын өтпөй анан уланта беребиз. Түшүнүктүү. 1, 2. Дагы бирөөңөр жөнөткүлө. Все. Ну, 90% туура чыгарып тур да мындай да. Биз эмне кылабыз бул жерден? Бул жагы 3 болсо, ар бир жагы 3 деп атпайсызбы, туурабы? Бул жер 1 болсо, бул жакка 3кө жылса канча болот бул жер? 4 болот, а? Демек бул жер 4 экенин таптык. Ошондо Б деген точканыкы эмне болот экен? Б деген точканыкы 2, 4 болуп калат экен. С деген точканы табыш үчүн бул жака 3кө жылат да, туурабы? 3 кошсок 5. Демек 5 анан 4 болот экен, да? Д деген точканыкы 5 анан 1. 3 2'ye 3 кошобуз да. Бул квадраттын узундугу 3 турбайбы? Түшүнүктүбү? Эми квадраттын аянтын кантип табабыз? Силерге суроо. Узунун туурасын эле көбөйтүп коебуз да, туурабы? 3 деле 3кө көбөйтүп коебуз да. Силерге квадраттын аянтын тапкан дагы башка жол да. Квадраттын аянтын
Биз диагоналдарын да көбөйтүп койсок, аянты чыгат. Түшүнүктүүбү? Жок, диагоналдарын көбөйтүп экиге бөлсөк. Диагоналдарын көбөйтүп экиге бөлсөк экен да. Мисалы, А болсочу, бул диагонал D болсо, эки диагонал бирдей болот да. D квадрат бөлүнгөн экен 2 экен. Бөлүнгөн 2. Түшүнүктүүбү? Квадраттын аянты эмне экен ошондо? А болсо А квадрат, же болбосо D квадрат бөлүнгөн 2. Диагонал бөлүнгөн 2 экен. Түшүнүктүүбү? Иә. Чыгат, эмнеге чыкпайт? Диагоналын тапкылачы. Диагоналдын узундугун тапкылачы. Диагоналдын узундугун тапкыла. Пифагордун теоремасын колдонобуз. Бул жагы 3 экен, бул жагы 3 экен. Бул жак 90 экен. Диагонал D десек, 90 градустун маңдайынын квадраты барабар 3-түн квадраты кошулган 3-түн квадраты. D квадрат барабар канча чыгат бул жер? 18. Тос. Демек, эмне экен? Диагоналдын квадраты канча чыгат бизде? 18-дин квадраты формула боюнча бөлүнгөн 2, э? Бул формуланы колдонуп атпайсызбы? 18 бөлүнгөн 2 чыгат. Бул жерде квадраттык тамыр менен 2 кыскарып кетет. Бул жерде 9 чыгат. Чыгат бекен? Мажит. Кийинки. Могу немеңердичи соткаңарга Facebookка коюпу же немени алып салгылачы? Вибрацияны. Сабакка келгенде даярданып келгиле да. Так. Кийинки. Биз квадратты өттүк, эми биз силер менен эмнени унутуп атабыз? Кайсы фигураны унутуп атабыз? Айткылачы. Айлананы унутуп атабыз деп турабыз силер менен. Айлананы унутуп атабыз. Айлана деген эмне бул? Окружность. Кое турасыз. Билсең, билбегендер бар да. Айлана берилсе, айлана деген эмне? Мындай радиус болот да. Силерге транспортир деген түшүнүктү бергем, э? Транспортир деген эмне эле? Мындай айлананын жарымы туруп, борбору бар. Анан эмне кылабыз? Ушу борборунан бул жакты көздөй кетет. То есть бул жагы узундугу канча болсо, биз бурчту дагы эмне деп атайбыз? Ошончо деп атайбыз, туурабы? Карайбыз эми. Биринчи айлананын радиусу r болсо, айлананын борборунан айланага чейинки узундукту биз радиус деп атайбыз. 2 радиус бириксе биз эмне деп атайбыз? Диаметр деп атайбыз. Демек, диаметр 2 r'га барабар экен. Айлананын аянты пи r квадрат болот. Ал эми айлананын периметри, силерге периметр деген унутуп калган турбаймынбы? Периметр деген түшүнүк эмнени билдирет? Бир огородуңар болсо, огородду зым менен тоссоңор, канча метр зым кетет десеңер, ошол периметр болуп эсептелет. Огородко картошка эгем десеңер,
Силер эмнесин табыш керексиңер? Периметрин таппаш керексиңер силер. Аянтын табыш керексиңер, туурабы? Ошо аянтынан жараша силерге канча картошка эгиш керексиңер билинет да. Ал эми зым менен тосом десеңер, периметрин табыш керексиңер. Мисалы, 3 бурчтук берилсин. 4, 5, 6 деген 3 бурчтуктун периметрин тап десе эмне кыласыңар силер? Баарын кошуп коесуңар, туурабы? 4 кошулган 5 кошулган 6. Ал эми 4 бурчтуктукун да периметрин эмне кыласыңар? Эгер силерге мындай бир не болуп калсачы, огородуңар мондай болсочу, мындай болуп кетсин да. Периметрди кантип табасыңар? Ушунун баардык жагын кошуп чыгасыңар, түшүнүктүүбү? Периметрди табыш үчүн баардыгын кошуп чыгасыңар. Мындай кошосуңар да. Түшүнүктүүбү? Так, бул түшүнүктүү болсо, периметр болсо анда ушул айлананын периметрин 2πr. Аянт деген постоянно квадратка болот. Аянт депчи, аянтча деп квадратка байланыштуу нерсе болот да, түшүнүктүүбү? Ал эми периметр деген квадраты жок. Жаттаганда кантип жаттайсыңар? Аянт деген πr квадрат, аянты жок. 2πr болуш керек. То есть узундугу канча экен? 2πr. Так. Айлананын любой айлананы аласыңар да. Үйдөн стакан аласыңар. Стаканды алып туруп, диаметрин табасыңар. Анан мындай жипти аласыңар. Стаканды айланта бурайсыңар. Ошо жипти кайра созосуңар мындай кылып. Ушунун узундугу канча болсо, жиптин узундугу L десек, ушу L'ди диаметрге бөлсөк, дайыма 3,14 чыгат да. Түшүнүктүүбү? Узундугу 3,14. А бирок бурч. Бул жерде карасаңар, мен моуну бекеринен чийген жокмун. Могу жарым айлананы бекеринен чийген жокмун. Так. Жок, бүгүн башыңызды айландырып ойлогончумун мен. Башка сабакта өтөм. Бүгүн айлананын аянтын тапканды билгиле, айлананын узундугун тапканды билгиле. Силерге бир суроо болсун. Бул жерден айлананын радиусу 2 болсо, айлананын аянтын тапкыла, анан айлананын узундугун тапкыла. S барабар канча? Пи барабар канча? Ошону тапкылачы. Мен таап берейин. Формула боюнча S деген πr квадрат, R'дин ордуна 2-ни коебуз. Радиус деген 2 турбайбы бизде? Демек 4 пи чыгат экен, Турап. 4 пи чыгат, же болбосо пинин ордуна 3,14 коюп койсок, ну приблизительно 12,4 бир нерсе чыгат да, 5. Төрт кайдан чыкты? Радиус деген 2 турбайбы? Периметр канча экен? Айлананын узундугу деп атабыз. Көбүнчө пи менен белгилейт же L менен белгилейт. Түшүнүктүүбү? Пи көбөйтүлгөн 2-нин жок. 2 көбөйтүлгөн пи көбөйтүлгөн 2. Бул канча экен? 4 пи. Демек, айлананын узундугу дагы, айлананын аянты дагы 4 пиге барабар экен. Андан кийин могу суроолорду сабактан тышкары жазсаңар, сабакка тиешеси жок суроолордучу. Анткени мен сабакка байланыштуу суроолор экен деп карап,
Неме болуп атам да. Көңүлүм бурулуп калып атат башка жака. Так, эми ушундай берилсин. Силерге мындай суроо берсе кантип чыгарасыңар? Айлананын баардыгын эмес, жарымысын эле узундугун тап десеңер кантип табасыңар? Узундугун эле экиге бөлүп койсоңор туурабы? Узундугун эле экиге бөлүп койсоңор. Эгер силерге бирок бул жерде 75 градус деген берилсе, анан силерге бул жактын узундугун тапкыла десе кантип табасыңар? Узундугун. Ал бурч болуп атат. Биз общий тапканды формуланы билдик туурабы? Эмнеке? Аянты пи квадрат, узундугу 2 пи. А бирок мисалы торт болсун, торт болсун. Торттун бир кусоктун бул жагынын узундугун тап десе кантип табабыз? Мында буга бир формула бар да. Силерге көрсөтүп берейин. 75'ti bölөсүңөр 360'ка. Түшүндүңөрбү? Анан ошондо эле көбөйтүп койсуңар. Допустим, силерге узундук тап десе 2 пи'ге көбөйтөсүңөр. Ал эми аянтын тап десе эмнени көбөйтөсүңөр? Пи р квадратка көбөйтөсүңөр. Калькуляторду аласыңар дагы. Рдин ордуна рыбыз канча эле биздики? 2 болчу, 2'ни койсоңор. Эмне чыкса ошол нерсе чыгат. Түшүнүктүүбү? 3 жок. Бул жерде 2 деп берилип атпайбы ошон үчүн. Радиус 2 деп берип атам бул жерде ошон үчүн. Так, таап берейин. Мунун узундугун x десек, узундугун x десек, кантип табат экенбиз? 360 бөлүнгөн. Жок. Могу бурч бөлүнгөн. 75 бурч бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн айлананын узундугу L. L эмне эле биздики? 75 бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн 2 пи р. L канча? 2. 4 пи. 4 пини 75'ке көбөйтсөк канча? Так. 4'tü көбөйтөбүз 75'ке. 300 экен. 300'тү бөлөбүз 360'ка. 300 бөлүнгөн 360. Где-то 0 менен 0 кыскарса, биякта пи калды. Муну буга көбөйтсөк 300 чыкты да. 0 менен 0 кыскарса, 30 менен 36'ны канчага кыскартабыз? 6'га. 5 бөлүнгөн канча чыгат экен? 6 пи. Түшүнүктүүбү? Же болбосо калькулятор менен эсептеп салсак канча чыгат экен? Где-то 0,8 пи чыгат, где-то. Ну, где-то ушундай чыгат. Кийинки суроо. Айлананын радиусу жок, айлананын диаметри 6 экен да. Анан бул жак 60 градус экен. Силерден сурап атат. Могу боелгон кусоктун аянтын тапкыла дейт. Жок,
Боелгон кусоктун аянтын тапкыла. Анан бул көк менен боелгон жактын узундугун тапкыла. То есть эмнени таап экенсиңер силер биринчи? Бул S'ти табасыңар. S. Так, жашыл менен белгилейинчи S'ти. S'ти тапкыла, анан кийин узундукту тапкыла. Формуланы жазып берейин. Формула кандай болду? Бурчту тета деп коелук, бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн πr квадрат. Узундук бурч бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн 2πr. Ушул формулада, ушул формуланы колдоносуңар. Тета деген бурч. Биринчиде тета 60 бөлүнгөн 360. Пи деген пини жазабыз, рдин ордуна 3тү жазабыз, эмне үчүн 3 жазабыз? Диаметри 6 дейт. То есть бул жактан бул жакка чейин узундугу 6 болсо, жарымы 3 болот да, туурабы? Демек, 3-түн квадраты. Бул канча барабар? 9, 9 көбөйтүлгөн 60 көбөйтүлгөн пи бөлүнгөн 36. Так. Кыскарталык. Бул менен 36 менен 60-ты кыскартсак, 36-ны 6 бөлсөк 6 калат. Бул жерде 10 калат, 6 менен 9 кыскарталык. 3, 2. 2 менен 10-ду кыскарталык 5. Канча чыгат ошондо? 1,15 чыкты. 1,15 чыкты. Силер могу кыскартканды түшүнбөй атсаңар, не беда да. 9-ту 60-ка көчсөңөр канча? 540. Бөлүнгөн 360. 0 менен 0-ду кыскартасыңар. Анан 36 менен 9-ту канча? 36 менен 54-ту канчага кыскартсак болот? 18-ге кыскартсак болот, Муну 18-ге кыскартсак астын. 36-ны 18-ге бөлсөк 2, 54-тү 18-ге бөлсөк 3. Бул 3π бөлүнгөн 2 чыгат экен. Бул жакты то же самое 60 бөлүнгөн 360. Давайте 60 бөлүнгөн 360 деле башында кыскартып жазып коелукпу, 60 бөлүнгөн 360-ты эки жагын тең 60-ка бөлсөк, үстүндө астында 1 бөлүнгөн 6 чыгат турбайбы? Демек 1 бөлүнгөн 6 көбөйтүлгөн 2π эрибиз кайсы биздики? 3, Демек бул жерден канча чыгат экен? Пи эле чыгат экен. 6π бөлүнгөн 6 бул пи чыгат экен. Макул, ушо мисалдарды иштейлик. Так. Кеттик. Find the length of each arc дейт. Могу кара менен чийилип турбайбы? Ошонун узундуктарын табабыз, давайчы. 315 деп турбайбы биринчисинде. Общий 360-ка.
Mo ким сурадым акыркы суроону 360 бар деп. Ошо сенин атың ким? Элиза. Элиза туура айтат. Мен кече айткам түз сызыктыгы 180 деп айткам, туурабы? Градус, тик бурчтуктугу 90 деп айткам. Ал эми бияк жагы да 180 да, туурабы? 180ге 180 кошсок айлананыкы канча экен градусу? 360 болот. Түшүнүктүүбү? Так. Жо, биринчи мону чыгаралычы. Биринчи мону чыгаралык. Давайте, силерге айтайын. Find the area of each. Силерге монун айлананын аянттарын тапкыла деп тур да, биринчисинде. Лоңойлоодо туурабы? Радиус берилген. Аянттын тапкан кайсыны колдонобуз? Пи р квадратты колдонобуз, Пи көтүлгөн 12-нин квадраты. Бул жерде пинин ордуначы где-то 3,14 колдонгула деп коюптур да. Түшүнүктүүбү? Аянт канча чыгат экен ошондо? 3,14 көтүлгөн 144. Буга көбөйтөбүз. Жооп эмне чыкса ошончо чыгат да. Бул ерунда. Кийинкиники find the circumference of each. Кийинкиники болсо айлананын узундугун тапкыла дейт. Түшүнүктүүбү? Бул узундугун тапкыла дейт. Бул жер аянт дейт. Андан телевизорду өчүрүп койгончу. Кийинкиники. Силердики жанагындай эмне болсо бүт угулуп атат. Шум бүт угулуп атат да. Бирок, могу 21-суроonu карасаңар, мындай дептир да, тескерисинче айтыптыр бизгечи. Бизге мындай дейт, айлананын аянты 201,1 инч квадрат болсо дейт. Инч деген американский система исчисления да. 1 инчта 2,5 дюйм да, инч деген дюйм. Дюймдү билесиңер да. Мынча дюймовый экран деп. 2,5 сантиметрден кыскасы. Кыскасы аянт 201ге барабар экен, 201,1ге. Бизден сурап атат. Диаметр канча дейт. Аянт 78,5 болсо, диаметр канча дейт. Андан кийинкиде аянты area деген аянтта англисче үйрөнгүлө. Circumference деген айлананын узундугу. L. Айлананын аянты 64 пи болсо, айлананын узундугун тапкыла дейт. Бул жерде 16 болсо, айлананын узундугун тапкыла дейт. L дечи. Таап көрөлүчү? 21-де. Мен чыгарып электим өзүм. Чыгарып көтөрсөң, подрядтардан текшерип койсун да. Силер унчукпай эле чыгарып көтөр азыр. Чогуу текшеребиз.
Ылдый жакта жооптор бар. Мен силерге могу сабакты баштаардан мурун где-то бир сааттай мурун сабакка даярданам да. Силерге сабак өтүш үчүнчү. Кайсыл темаларды өтөм? Булар азыр силерди байкап туруп эле, буну өтсөм түшүнбөшүм мүмкүн. Буну өтсөм түшүнбөшүм мүмкүн деп интернеттен отуруп алып, ошол темага жараша материалдарды издеп табам да. Менде готовый материалдар жок. Менде готовый материалдар менен өтсөм, силерди түшүнбөй калат деген ойдо болуп, ушул оңоюраак жактан баштап атам да, түшүнүрөөк болуш үчүнчү. Эми орто десем болот. Так что бул материалдар менде баардыгында готов эмес. Каждый сабакка 1 саат калганда мен даярданам. Отуруп алыпчы. 1 саат эмес, 1-2 саат калганда кандай өтсөм болот, эмнени өтсөм түшүнүксүз болуп калат депчи. Мен бул нерсе силерге керек да, мага керек эмес. Мен силер үчүн 1 саат, как минимум 1 саат, 2 саат даярданып атсам, силер өзүңөр үчүн хотя бы өзүңөр деле 2 саат мен сабак берип бүткөндөн кийин өзүңөр даярдангыла да. Ар бир сабакка чейин хотя бы силер даярдангыла. Мен силер үчүн даярданып атсам, силер өзүңөр үчүн даярдангыла да. Интернеттен эле издеп тапкан заданиялар да булар. Просто мен англисчесин таап атам. Математиканын тили жок. Математиканын тили бир, англисче эле болду да. Англисче дейм да, математика тили болду. Так, биринчисин чыгарабыз. Формула боюнча πr квадрат болчу, аянт деген. πr квадрат. Так, πr квадратыбыз канча экен биздики? 201,1 экен. Пибиз канча биздики? Пини ортодо көбүнчө 3,114 боюнча эле калтырат да. Бирок бул жерде пини биз табыш керек экенбиз. Түшүнүктүүбү? Биз эмне кылабыз? R квадрат 201,1ди бөлөбүз канчага? Пиге. Калькуляторду алып чыгабыз. 201,1ди бөлөбүз. 3,114 эле коюп коелук да. Меники 64. Где-то 64 чыкты да. Болжол менен 64 чыкты. Так, R квадрат 64 болсо, R канча чыгат? 8 чыгат. R'ди таптык. Бизге бул жерде L'ди тап деп атат, туурабы? А жок, диаметрди тап деп атпайбы? Биринчисинде D'ны тап дегенде, туурабы? 2-ге көбөйтүп коебуз. D барабар, диаметр деген 2, R барабар. Бул 2-ге көбөйтсөк 16. Демек 16 чыгат экен. Кийинки жерден πr квадрат канча экен? 78,5. 78,5 бөлөбүз 3,114га. Канча чыгат экен? Ну где-то 25 чыгат турбайбы где-то, 25 деген 5-тин квадраты. Демек, диаметрі деген 10 чыгыш керек экен. Кийинки. Не дейт? Аянты 64 пи экен. Карайбыз. Эки жакта тең пи бар, эки жакка тең көбөйтүлгөн. Не кылабыз? Пилерди кыскартабыз. Демек, R квадрат калды. R деген 8 чыгыш керек. R 8 чыгып атса,
Биз эмне L'ди таптап атат, узундугун. L деген 2 пи r. 2 пи көбөйтүлгөн 8. Канча экен? 16 пи чыгат экен. Кийинкиде то же самое туурабы? Пи r квадрат бар. 16 пи. Пи менен пи кыскарат. R бар 16 квадрат. R бар 4 экен. Формула боюнча 2 пи r бар. Канча экен? Жок, 4 да бизге. Бескеле жазып отпоймун. 4 2 көбөйтсөк 8. 8 пи чыгат экен. Түшүнүктүүбү? Так, муну түшүнсөңөр, анда кийинкине. Кийинки узундуктарын тапкыла. Биринчини тапкыла. Формуласын айтканбы? Узундуктун формуласы эгер мындай жалпы берилбесе, жалпы үч бурчтук берилбесе, айлана берилбесе, биз мону жаа деп атайбыз да, түшүнүктүүбү? Ушул жаанын узундугун тапкыла дейт. Бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн узундуктун формуласын жазабыз. Пи r. Ушуну колдонуп туруп L'ди тапкыла. 315 бизге кайсыны таптап атат? Бул жактыкын таптап атат, э? 315'ти бөлөбүз канчага? 360га көбөйтөбүз 2 пи r канча экен? 11 экен, э? Калькуляторду алып чыгабыз. Негизи ортодо мына кыскарып кеткен эсептери берилет да. Аяктан калькулятор жок, ошон үчүн бул жерде просто көчө кыскарбаган экен. Менин жанымда калькулятор бар, жазып атам. 360, 315 360га бөлдүм. 2 көбөйттүм, аны көбөйттүм 11ге. Аны көбөйттүм канчага? Пини ошо боюнча эле жазып коелучу. Бул жакта эмне берилиптир? Пис менен 19,125 пи же болбосо ушунун ордуна 3,14 коюп койсок 60,44 чыгат экен да. Түшүнүктүүбү? 315'ti 360га бөлдүң. Ага 2-ни көбөйттүң, ага 11'ди көбөйттүң. Ошондо 19,125 чыкты. Түшүнүктүүбү? Силерге ушул эле суроону кичине башкачараак кылып айтып берейин да. Кандай дейсиң? Силерге ушул суроо кичине башкачараак кылып берейин да. Карагыла бул жакты. Бизде айлана берилсин. Градус берилсин. Бул жак 60 градус болсун. Радиус берилсин бизге. Канча берилсин? 5 берилсин пусть. Бизден сурап атат. Могу жашыл жактын узундугу канча? Жо биз 360га 60'ты бөлсөк кайсы жер чыгат? Мунун узундугу чыгат да бизге, туурабы? А бизге эмне керек болуп атат? Жашылдын узундугу керек болуп атат. Муну эки жол менен чыгарса болот. Биринчи жолун айтайын. Биз
Полный узундугун тапсак болот да туурабы. Формула боюнча кандай эле? 2 пи р, полный узундукту таап туруп, анан бул көк менен боелгон жактын узундугун кемитип койсок эмне чыгат? Бул жашыл менен боелгондуку чыгыш керек да туурабы. Дабы ошо менен табабыз. Полный узундук 2 пи р кемитилген тета бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн эмне? 2 пи р. Так, r 5 болсо, бул жер канча чыгат? 2 көбөйтүлгөн пи көбөйтүлгөн 5 кемитилген тета бөлүнгөн 360. Тетабыз канча биздики? Тета 60 да туурабы. 2 көбөйтүлгөн пи көбөйтүлгөн 5. Бул канча чыгат? 10 пи кемитилген 60 менен 360-ты кыскартсак 1 бөлүнгөн 6 калат да. Бул жерде 10 пи, кыскарталык. 10 менен бул жака 1 деп туруп 6-га көчсөк болот да туурабы. 60 кемитилген 60 пи кемитилген 10 пи бөлүнгөн 6. Канча чыгат? 40. Ой, 50 пи бөлүнгөн 6 чыгат. Дагы кыскартсак канча чыгат? 25. 2-ге кыскартсак. 50 менен 2-ге бөлсөк 25 пи, 6-ны 2-ге бөлсөк 3. 25 пи бөлүнгөн 2 чыгат экен. Демек, жашылдын узундугу канча экен? 25 пи бөлүнгөн 2. Экинчи жолду үйрөтөм. Үч жүз алтымыш менен жалпы бөлүмгө келтирип алдым. Мага чейин түшүндүңбү? Жалпы бөлүмгө келтирип албадык. Муну 1-ди 6-га көбөйттүк. Муну 1-ге көбөйттүк. Түшүнүктүүбү? Бөлчөк. Бул жактан келип чыгып атпайбы ал? Кыскартып атпайбызбы? Бул жер деген уже муну түшүнмөсөңөр бул уже неме болуп атпайбы? Простой арифметика да. 10 пи. Жо, силерчи эшикке чыгып кетсеңер бул силердин немеңер да. Өзүңөрдүн косягыңар да. 360 менен 60-ты кыскартсак 1 бөлүнгөн 6 чыгып атпайбы? Түшүндүрүп атпаймынбы башынан? Эң башынан дегенде кайсы? Кайсы жерден баштап? Силер угуп атасыңарбы? Жантадан бери мен эмнени айтып атам? Же вообще уккан жоксуңарбы? Же ар жакты карап анан эшикке чыгып келип анан кайра сурап коюп атасыңарбы? Же вообще түшүнбөй атам. 2 сааттан бери эмнени түшүндүрүп атам мен силерге? Баарын түшүндүрүп берип атпаймынбы? Анан кантип кайра башынан түшүндүрүп берип атасыңар? Көк. Зарядканы күтүп калсаң да YouTube'дан көрүп аласың да. Просто азыр кайра башынан түшүндүргөндө азыр 5 минутта кетет да. Көктүн узундугун тапканда формула боюнча кандай эле биздики? Давайте биринчи эң бардык узундугун таап алабыз. Айланганын узундугун кантип табабыз? 2 пи р. 2 пи р менен тапсак, ордуна койсок канча чыгат? 2 пи көбөйтүлгөн 5 бул 10 пи чыгат, Эми могу көктүн узундугун табалык. Формула боюнча тета бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн 2 пи р беле. Тета 60 болсо, 60 бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн 2 пи көбөйтүлгөн 5.
360 менен 60 кыскарса 1 бөлүнгөн 6 калат. 2 пи көбөйтүлгөн 5 деген 10 пи чыгат. Бул канча чыгат? 10 пи бөлүнгөн 60 болот. Демек көк менен белгилендин узундугу 10 пи бөлүнгөн 60 чыгып атса, 6 чыгып атса, общий 10 пи чыгып атса, биз эмне кылабыз? Жашылды табыш үчүн. Общийдан 10 пи бөлүнгөн 6-ны кемтип коебуз да. Ошондуктан муну 1 бөлүнгөн 6 кылдык, 1 кылдык. Эми вибрацияны өчүрүп койгулачы. Бул биринчи жол болду. Экинчи жолду кантип табабыз? Бул жактын градусу канчага барабар? Бул жер 60 болсо. 360-тан 60-ты кемитебиз, туурабы? Общий 300 да. Демек бул жер 300 чыгат экен. Демек тета бөлүнгөн 360 деп эле эске таап койсок болот ошону. Көчүлгөн 2 пи р. Тетабыз канча болду? 300. 300 бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн 2 пи r 5. Так. 300 менен 360-ты канчага кыскартсак болот? 60-ка кыскартсак, 6-дан 5 да туурабы? Муну 60-ка, муну 6-дан 5. Бул жер канча чыкты? 10 пи чыкты. Бул жерде канча чыкты? Муну менен муну кыскартсак 5, 25 бөлүнгөн 3. Кайра эле ошол окшош жооп чыкты, көрдүңөрбү? Эки жол менен тапса болот экен. Кыскасы, айлананын узундугун, анан жаалардын узундугун тапканды үйрөндүк. Бул жерде мынау суроону чыгаргылачы. Радиусу 16 метр экен. 75. Бурч 75 экен. То есть эмне деп атат? Где-то бул жер 75 экен. Бул жер радиусу 16 экен. Бизден сурап атат. Бул жерден узундугун сурап атат. Анан силер заодно аянтын да таап койгула да. Түшүнүктүүбү? Формула белгилүү силерге. Бул жерде баардык суроолор берилген. Ошол үйгө тапшырма болот силерге. Давайте силерге кичине бир оорураак бир задача берип көрөйүнчү. Анан сабакты бүтүрбөсөк уже башыңыз айланып баштады окшойт. Бирөөнүн полясы, огороду мындай экен да. Түшүнүктүүбү? Где-то бул жер канча болсун? 30 градус болсун, э? Анан мунун радиусу канча болсун? Ну пусть радиусу 36 болсун. Анан мунун огородуна жакын мындай бир башка бирөөнүн огороду бар экен да. Анан ушул огородду тоскусу келет экен. Зым менен тоскусу келет экен. Түшүнүктүүбү? Зым менен тоскусу келет экен. Бул жер 36 метр экен. Мунуку канча дейлик? Бул жер 40 метр экен. Бул жери 36 метр экен. А бул жагын канча деп койсок болот? Ну 50 метр экен. Анан силерден суроо. Могу кызыл менен боелгон жак тосмого канча метр зым кетет?
То есть ушул фигуранын периметрин тапкыла деп атат. Силер табасыңар ушуну. Периметр тапканда эмне кылат элек? Бардыгынын узундугун табабыз. Дагы бир морг жерде айтып коелук, Бул канча болсун? Бул жер жок, 32 болсун. Жер 32 болсун. Ошондо туура болот. Биз муну кантип табабыз? Периметр тапканда 32ге кошобуз 40ты, ага кошобуз 50-нү, ага кошобуз 36-ны, ага кошобуз бул жердин узундугун. Бул жердин узундугун кантип табабыз? Формула боюнча. Тета бөлүнгөн 360 көбөйтүлгөн 2πr. Демек, бул жердин узундугун тапсак эле, калган белгилүүдө баарын кошуп коебуз, туурабы? Алты чыктыбы? Так, тетабыз биздики 36 болчу. 36-ны 360-ка бөлөбүз. 2π көбөйтүлгөн. Жок, 30 эмес беле, 36 эмес, 30. Тета 30да турат. Эрибиз 36. Так. 0 менен 0 кыскарса, бул жерде 36 калдыбы? 36 менен 36 кыскарса, бизде 2 калды, анан 6 калды. Канча чыгат экен? 2-ни 3-кө бөлсөк 6π чыгат экен. Демек, бул жердин узундугу канча экен? 6π экен. Демек, 32 кошулган 40 кошулган 50 кошулган 36 кошулган 6π. Бул канча чыгат экен? 32 164 эмес да. 32-ге кошкула да. 40 кошулган 50 кошулган 36 158 чыгат экен, 158 кошулган 6π чыгат экен. Эми силерге үйгө домашний задание болсун да. Бул жерде жашыл менен боюнчу. Могу жашыл менен боелгон огороддун аянтын тапкыла. Үйгө тапшырма, түшүнүктүбү? Так, ушуну менен сабак аяктады. Сабак бүткөндө кирип атат да бу жакта, койчу. Болбойт да мындай. Так, анда эртең силерге ушуну аткаргыла, анан жанакы чогуу иштеген нерселерди мен силерге жөнөтөм, макулбу? Анан ушу видеону көрүп, түшүнбөгөндөр кайра видеодон көрүп алгыла. Тапшырманы аткарып атасыңар, өзүңөр үчүн эле да. Баарыңардын текшергидей азыр неме жок. Жанагында эмеспиз, класста эмеспиз, кыскасы эми силер 10 чыкасыңар. Өзүңөрдү өзүңөргө шефсиңер. Өзүңөрдүн тагдырыңар өзүңөрдүн колуңарда дегендей. Каждый өзүнө жооп бериш керек да. Макул анда. Эртең 10-до кайра онлайн жолукканча саламаттагыла.